Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда бүгүн 26 сентябрда Атайбейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде, 14-17 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон чек ара кызматынын аскерлери, танк экипажынын мүчөлөрү Шералы Анаркуловдун, Санжарбек Анаркуловдун жана Жаңыбай уулу Тилектин сөөгү жерге берилди. Атышуу учурунда Кыргызстан тараптан танкына снаряд тиеп, экипаждын 3 мүчөсү танк менен кошо өрттөнүп кеткен. Сөөктөрдү аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар жасалган. Мамлекет башчысы курман болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, митинг реквием өттү. Президент белгилегендей, Баткен облусунун аймагында мамлекеттик чек араны коргоодо курман болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу үчүн Атайбейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине эстелик коюлат. Мамлекеттик башчысынын сөзүнөн кийин Аза маршынын коштоосунда Ардак кароол ротасы УКМКнын чек ара кызматынын 3 аскер жоокери, танкачылар Шералы Анаркуловдун, Санжарбек Анаркуловдун жана Жаңыбай уулу Тилектин сөөгүн жерге беришти. Андан соң 3 жолу асманга коштошуу ого атылып, жоокерлердин кабырына топурак салынып, Куран окурулду.